Теңир Мусага мындай деди: ыйык кызмат кылуучу Аарундун уулу Элазардын уулу Пинехас Исраил уулдарынын арасында мага болгон кызганычын көрсөтүп, менин аларга болгон каарымды кайттырды. Ошондуктан мен кызганычым менен аларды толук жок кылып салган жокмун. Ошондуктан ага мындай деп айт: мына мен ага өзүмдүн тынчтык келишимимди берип жатам. Ал келишим ага жана анын укум тукумуна ыйык кызмат кылуучулукту түбөлүккө калтыруу келишими болот. Анткени ал өз кудайына болгон кызганычын көрсөтүп, Исраил уулдарын куткарып калды. Мидиандык аял менен бирге өлтүрүлгөн ысрайылдыктын аты Шимон уруусунун башчысы Саланын уулу Зимри болчу. Ал эми өлтүрүлгөн Мидиандык аялдын аты Козбиле. Ал Мидиандагы Омот уруусунун башчысы Сурдун кызы болчу. Теңир Мусага дагы мындай деди: Мидиандыктарга каршы согуш ачып, аларды талкалагыла. Анткени алар силерге жаман ой менен кастык кылып, силерди Пейор менен Мидиандык башчынын кызы өздөрүнүн бир тууган карындаш Козби менен азгырды. Козби Пейор үчүн кыргын болгон күнү өлтүрүлдү. 26 бөлүм. Ошол кыйроодон кийин Теңир Мусага жана ыйык кызмат кылуучу Аарундун уулу Элазарга мындай деди: Исраил уулдарынын бүт жамаатындагы 20 жана андан жогорку жаштагы согушка жарактууларын уруусу боюнча санап чыккыла. Жерихонун маңдайындагы Иордандын боюнда Маап түздүгүндө Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар аларга мындай дешти: Теңир Мусага буйругандай, Мисир жеринен чыккан Исраил уулдарынын 20 жана андан жогорку жаштагыларынын бардыгын санап чыккыла. Исраилдин туну Рубейн, Рубейндин уулдарынан тараган уруулар: Ханоктон тараган Ханох уруусу, Палудан тараган Палу уруусу, Хесрондон тараган Хесрон уруусу, Кармиден тараган Карми уруусу. Мына ушулар Рубейндин уруулары. Булардын саны 43730 болду. Палунун уулу Элияб, Элиябтын уулдары Немуэл, Датан жана Абрам. Теңирге каршы чыккан Корактын таламдаштарына кошулуп, Муса менен Аарунга каршы чыккан Датан менен Абрам ушул. Ошондо жер араанын ачып, аларды жана Коракты жутуп алган. От 250 кишини өрттөп кеткенде, алар менен бирге таламдаштары да өлүшкөн. Бул аларга эскертүү болуп калган. Бирок Корактын уулдары өлгөн эмес. Шимондун уулдарынан тараган уруулар: Немуэлден тараган Немуэл уруусу, Жаминден тараган Жамин уруусу, Жахинден тараган Жахин уруусу, Зирактан тараган Зирак уруусу, Шабулдан тараган Шабул уруусу. Мына ушулар Шимондун уруулары, алардын саны 22200. Гат уулдарынан тараган уруулар: Сепондон тараган Сепон уруусу, Хагиден тараган Хаги уруусу, Шуниден тараган Шуни уруусу, Озниден тараган Озни уруусу, Эриден тараган Эри уруусу, Ароттон тараган Арот уруусу, Арейлиден тараган Арейли уруусу. Мына ушулар Гат уруулары, алардын саны 40500. Жүйүттүн уулдары Эйр жана Онан, бирок Эйр менен Онан Канаан жеринде өлүшкөн. Жүйүттүн уулдарынан тараган уруулар: Шейладан тараган Шейла уруусу, Перестен тараган Перес уруусу, Зирактан тараган Зирак уруусу. Перестин уруулары: Кесрондон тараган Кесрон уруусу, Хамулдан тараган Хамул уруусу. Мына ушулар жүйүт уруулары, алардын саны 76500. Исахар уулдарынан тараган уруулар: Толадан тараган Тола уруусу, Пубадан тараган Пуба уруусу, Жашуптан тараган Жашуп уруусу, Шимрондон тараган Шимрон уруусу. Мына ушулар Исахар уруулары, алардын саны 64300. Забулун уулдарынан тараган уруулар: Сереттен тараган Серет уруусу, Эйлондон тараган Эйлон уруусу, Жахлиэлден тараган Жахлиэл уруусу. Мына ушулар Забулун уруулары, алардын саны 60500. Жусуптун уулдарынан тараган уруулар: Менаше менен Эпрайым. Менашенин уулдары: Махирден тараган Махир уруусу, Махирден Гилат туулган, Гилаттан Гилат уруусу тараган. Гилаттын уулдары булар: Жезерден тараган Жезер уруусу, Хейлектен тараган Хейлек уруусу, Асриэлден тараган Асриэл уруусу, Шехемден тараган Шехем уруусу, Шемиттен тараган Шемит уруусу, Хейпирден тараган Хейпер уруусу. Хейпер уулу Салапаттын эркек балдары болгон эмес, кыздары гана болгон. Салапаттын кыздарынын аттары: Махла, Ноя, Хогла, Милка жана Тирса. Мына ушулар Менаше уруулары, алардын саны 52700. Эпрайымдын уулдарынан тараган уруулар: Шутылактын тараган Шутылак уруусу, Бекерден тараган Бекер уруусу, Тахандан тараган Тахан уруусу. Шутылактын уулдары булар: Эйрондон тараган Эйрон уруусу. Мына ушулар Эпрайым уулдарынан тараган уруулар, алардын саны 32500. Өз уруулары боюнча Жусуптун уулдары ушулар. Бенжаминдин уулдарынан тараган уруулар мына булар: Беладан тараган Бела уруусу, Ашбелден тараган Ашбел уруусу, Акирамдан тараган Акирам уруусу,
Шепупамдан тараган Шепупам уруусу, Хупамдан тараган Хупам уруусу. Беланын уулдары Арт менен Нааман, Арттан Арт уруусу, Наамандан Нааман уруусу тараган. Бенжаминдин уулдарынан тараган уруулар ушулар. Алардын саны 45.600. Дандын уулдарынан тараган уруулар мына булар. Шухамдан тараган Шухам уруусу, Дандын уулдарынан тараган уруулар ушулар. Шухамдын урууларын санап чыкканда 64.400 болду. Ашырдын уулдарынан тараган уруулар булар. Имнадан тараган Имна уруусу, Ишпадан тараган Ишпа уруусу, Бириядан тараган Бирия уруусу, Бириянын уулдары Хеберден тараган Хебер уруусу, Малкиелден тараган Малкиел уруусу. Ашырдын кызынын аты Сара эле. Ашырдын уулдарынан тараган урууларды санап чыкканда 53.400 болду. Напталынын уулдарынан тараган уруулар булар. Жаксиелден тараган Жаксиел уруусу, Гуниден тараган Гуни уруусу, Жетсерден тараган Жетсер уруусу, Шилемден тараган Шилем уруусу. Напталынын уулдарынан тараган урууларды санап чыкканда 45.400 болду. Исраил уулдарынын жалпы саны 601.730 болду. Анан Теңир Мусага мындай деди: Жер адам санына жараша бөлүнсүн. Кайсы уруунун саны көп болсо, ага көбүрөөк жер бер. Кайсы уруунун саны азыраак болсо, ага азыраак жер бер. Жерди ар бир уруунун санына жараша бөлүштүр. Жер өкчөмө таш менен бөлүштүрүлсүн. Алар ата бабаларынын урууларынын аттарына жараша үлүш алышсын. Жер саны көп урууга да, саны аз урууга да өкчөмө таш менен бөлүштүрүлсүн. Өз уруулары боюнча эсепке кирген Леби уруулары булар. Гейршондон тараган Гейршон уруусу, Кааттан тараган Каат уруусу, Мерариден тараган Мерари уруусу. Лебиден тараган уруулар булар: Либни уруусу, Хеброн уруусу, Махли уруусу, Муши уруусу, Корак уруусу. Кааттан Амрам төрөлгөн. Амрамдын аялынын аты Жохебет, ал Лебинин кызы. Аны Лебинин аялы Мисирде төрөгөн. Ал Амрамга Арун менен Мусаны жана алардын карындашы Мириямды төрөп берген. Арундан Надап менен Абуют, Элазар менен Итамар төрөлгөн. Бирок Надап менен Абуют Теңирдин алдына башка от алып келген үчүн өлүшкөн. Ошентип 1 айлык жана андан жогорку жаштагы эркек аттуулардын саны 23.000 болду. Алар Исраил уулдары менен чогуу эсептелген жок, анткени Исраил уулдарынын арасынан аларга жер бөлүнгөн эмес. Жерихонун маңдайындагы Иордандын боюнда Маап түздүгүндө Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар санап чыккан Исраил уулдарынын эсепке киргендери ушулар. Булардын эсебине Муса менен ыйык кызмат кылуучу Арун Синай чөлүндө санап чыккан Исраил уулдарынан бир да киши кирген жок. Анткени Теңир алар жөнүндө алар чөлдө өлүшөт деп айткан. Жепундун уулу Калеп менен Нундун уулу Жашиядан башка алардан эч ким калган жок. 27-бөлүм. Ошондо Салапаттын кыздары келишти. Салапат Хейпердин, Хейпер Гилаттын, Гилат Махирдин, Махир Менашенин, Менаше Жусуптун уулу. Салапаттын кыздарынын аттары Махла, Ноя, Хагла, Милка жана Тирсале. Алар Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазардын төрөлөр менен баардык жамааттын алдына келип, жыйын чатырынын оозунда туруп мындай дешти: Биздин атабыз чөлдө өлгөн. Ал Теңирге каршы чыккан Корактын таламдаштарынын арасында болгон эмес. Ал өз күнөөсү үчүн өлгөн. Анын эркек балдары болгон эмес. Эркек баласы жок болсо эле атабыздын аты өз уруусунун арасынан өчүп калышы керекпи? Атабыздын бир туугандарынын арасынан бизге да жер бергиле. Муса бул ишти Теңирдин алдына койду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: Салапаттын кыздары туура айтып жатат. Аларга атасынын бир туугандарынын арасынан мураска жер бер, аларга атасынын үлүшүн бер. Анан Исраил уулдарына мындай деп айт: Ким эркек бала көрбөй өлсө, анда анын энчисин кыздарына өткөрүп бергиле. Эгерде кыздары жок болсо, анда анын энчисин бир туугандарына бергиле. Эгерде бир туугандары жок болсо, анда анын үлүшүн атасынын бир туугандарына бергиле. Эгерде атасынын бир туугандары жок болсо, анда анын үлүшүн мураска калтыруу үчүн өз уруусундагы жакын туугандарынын бирине бергиле. Теңир Мусага буйругандай, бул мыйзам Исраил уулдарына түбөлүккө калсын. Теңир Мусага дагы мындай деди: Мына бул абарым тоосуна чыгып, мен Исраил уулдарына берип жаткан жерди кара. Ал жерди карап чыккандан кийин бир тууганың Арун өз элине кошулгандай, сен да өз элиңе кошул. Анткени силер Син чөлүндө менин буйругумду аткарбай койгонсуңар. Бүт жамаат наалып жатканда Мериба суусунун боюнда аларга менин ыйыктыгымды көрсөткөн эмессиңер. Муса Теңирге мындай деди: Теңир бардык адамдардын рухунун кудайы. Ушул жамаатты башкара турган адамды дайындап койсо экен. Теңирдин жамааты кайтаруучусу жок койлордой болбош үчүн алардын алдында кирип чыга турган, аларды алып чыгып, алып кире турган адам болсо экен. Ошондо Теңир Мусага мындай деди:
ичинде рух бар. Нундун уулу Жашияны өзүңө чакырып, башына колуңду кой. Аны ыйык кызмат кылуучу Элазардын алдына, бүт жамааттын алдына тургузуп, алардын көз алдында ага акыл насаат айт. Исраил уулдарынын бүт жамааты ага баш ийиш үчүн өз даңкыңдан бер. Ал ыйык кызмат кылуучу Элазарга кайрылып турсун. Элазар болсо Теңирдин чечимин Урим аркылуу сурасын. Исраилдин бардык уулдары менен бүткүл жамааты аны менен бирге болуп, анын айтканы боюнча кирип чыгып турууга тийиш. Теңир буйругандай Муса Жашияны чакырып ыйык кызмат кылуучу Элазардын жана бүт жамааттын алдына койду. Анан ал Жашиянын башына колун коюп, Теңир кандай айтса, ошондой кылып ага акыл насаат айтты. 28 бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдарына мындай деп буйрук бер. Алар мага курмандыктарын, нан курмандыктарын жытымага жаккан курмандыктар катары өз убагында алып келип турсын. Аларга дагы мындай де: Теңирге мындай курмандыктарды алып келишсин. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок 1 жылдык 2 коз алып келишсин. Bir козуну эртең менен экинчи козуну кечинде алып келишсин. Нан курмандыгына сыгылган зайтун майынан гиндин 4/1 бөлүгүндөй өлчөмдө кошулган эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келишсин. Бул жыты Теңирге жаккан, ага арналган дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандык. Синай тоосунда ушундай курмандык чалынган. Ар бир козу менен кошо гиндин 4/1 бөлүгүнчөлүк куюлуучу курмандык алып келишсин. Куюлуучу курмандыкка алып келген шарапты Теңирге арнап ыйык жайда куй. Жыты Теңирге жаккан курмандыкка экинчи козуну кечинде алып кел. Аны эртең мененки козуну алып келгендей, нан курмандыктары менен, куюлуучу курмандыктары менен алып кел. Ишемби күнү болсо эч кемчилиги жок 1 жылдык 2 коз алып келгиле. Аны менен кошо зайтун майы кошулган эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун жана куюлуучу курмандык алып келгиле. Бул курмандык дайыма чалынуучу, бүтүндөй өртөлүүчү курмандык менен куюлуучу, курмандыктан тышкары ар бир ишемби сайын чалынуучу, бүтүндөй өртөлүүчү курмандык. Ай жаңырганда да Теңирге арнап бүтүндөй өртөлүүчү курмандыгыңарды алып келгиле. Бодомалдан 2 букачар, кемчилиги жок 1 кочкор жана 1 жылдык 7 козу. Ар бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, ар бир козу менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Бул курмандык жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандык. Bir bukachar менен кошо куюлуучу курмандыкка жарым гин шарап, bir кочкор менен кошо 3/1 гин шарап, ар бир козу менен кошо 4/1 гин шарап алып келгиле. Бул курмандык жылдын бардык айларында ай жаңырган сайын бүтүндөй өртөлүүчү курмандык. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан тышкары күнөөңөр үчүн чалынуучу курмандыкка Теңирге арнап бир текени куюлуучу курмандык менен кошо алып келгиле. Биринчи айдын 14-чү күнү Теңирдин Пасах майрамы. Ошол айдын 15-чү күнү майрам 7 күн ачыткысыз нан жегиле. Биринчи күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Теңирге арнап бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка 2 букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу чалгыла. Алар эч кемчилиги жок болсун. Bir bukachar менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, bir кочкор менен кошо эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Ал эми 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 теке жетелеп келгиле. Буларды дайыма эртең менен чалынуучу, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан тышкары алып келгиле. 7 күн бою так ушундай кылып алып келгиле. Бул нан курмандыгы жыты Теңирге жаккан курмандык. Бул курмандыкты дайыма чалынуучу, бүтүндөй өртөлүүчү курмандык менен куюлуучу курмандыктан тышкары алып келиш керек. 7-чи күнү да ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Биринчи түшүм жыйнаган күнү Теңирге жаңыдандан нан курмандыгын алып келгениңерде, жумалар майрамыңарда ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка 2 букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу. Ар бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10/3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 10/2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10/1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 1 теке алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары бул курмандыктарды куюлуучу курмандык менен кошо мага алып келгиле.
алардын эч кемчилиги жок болсун. 29-бөлүм. 7-айдын 1-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Бул күн силерде сурнай тартчу күн болсун. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок бир букачар, бир кочкор, 1 жылдык 7 козу чалгыла. Букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Тазаланышыңар үчүн күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Бул курмандыктарды ай жаңырганда чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары жана дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен нан курмандыгынан тышкары алар үчүн белгиленген куюлуучу курмандыктардан тышкары жыты теңирге жаккан курмандык катары алып келгиле. Ушул 7-айдын 10-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Ошол күнү өзүңөрдү орозо менен жоошуткула. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок бир букачар, бир кочкор, 1 жылдык 7 коз алып келгиле. Бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Күнөөдөн тазаланчу күнү чалынган курмандыктан тышкары дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан жана нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 7-айдын 15-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Эч кандай жумуш кылбагыла. Теңирдин майрамын 7 күн майрамдагыла. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка 13 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 коз алып келгиле. Алардын кемчилиги жок болсун. 13 букачардын ар бири менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 2 кочкордун ар бири менен кошо эйфанын 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 14 козунун ар бири менен кошо эйфанын 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 2 күнү кемчилиги жок 12 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен бирге букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 3 күнү кемчилиги жок 11 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 4 күнү кемчилиги жок 10 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 5 күнү кемчилиги жок 9 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 6 күнү кемчилиги жок 8 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 7 күнү кемчилиги жок 7 букачар, 2 кочкор, 1 жылдык 14 козу. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын куюлуучу курмандыкты алып келгиле. Дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 8 күн силер үчүн майрамдын акыркы күнү болсун. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка кемчилиги жок бир букачар, 1 кочкор, 1 жылдык 7 козу алып келгиле. Алар менен кошо букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша белгиленген нан курмандыгын куюлуучу курмандыкты алып келгиле.
Дайыма чалынуучу, бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктан, нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. Бул курмандыктарды убада боюнча же өз каалооңор боюнча алып келген бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарыңардан, нан курмандыктарыңардан, куюлуучу курмандыктарыңардан жана тынчтык курмандыктарыңардан тышкары майрамдарыңарда Теңирге арнап алып келгиле. 30-бөлүм. Теңир Мусага эмнени буйруса, ошонун баарын Муса Исраил уулдарына айтып берди. Теңирдин колу Илиястын үстүндө эле, ал белин курчап алып, Израилге жеткенче Ахаптын алдында чуркап барды. 19-бөлүм. Ахап Изебелге Илиястын кылган иштеринин баарын, бүт пайгамбарларды кылычтап өлтүргөнүн айтып берди. Изебел Илияска элчи жиберип, сен тигилерди өлтүргөндөй, мен да сени эртең ушул убакта өлтүрбөсөм, анда кудайлар мени жазаласын, катуу жазаласын деп айттырды. Илияс муну укканда ордунан туруп, жанын сактап калыш үчүн Жүйүттүн Беершебасына келип, ал жерге өз кызматчысын калтырды. Өзү бир күн жол жүрүп, чөлгө келип, бир бадалдын түбүнө отуруп, өзүнө өлүм сурап, Теңир эми жетишет. Жанымда ал, анткени мен аталарымдан артык эмесмин деди. Анан ал бадалдын түбүнө жатып уктап калды. Ошондо ага периште колун тийгизип, "Тур, тамактан" деди. Илияс көзүн ачса, баш жагында чокко бышырылган ачыткысынан жана бир кумура суу туруптур. Тамактангандан кийин кайра уктап калды. Теңирдин периштеси кайрылып келип, экинчи жолу колун тийгизип, "Тур, тамактан, анткени алдыңда узак жол турат" деди. Илияс туруп, тамактанып, кубаттанып алып, Кудайдын тоосу Хорепке чейин 40 күн, 40 түн жол жүрдү. Ал ошол жердеги үңкүргө кирип, түнөп калды. Ошондо Теңирден ага сөз болуп, Теңир ага, "Илияс, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң?" деди. Ал, "Мен Себайот Кудай Теңир үчүн кызганчаактык көрсөттүм. Анткени Исраил уулдары сенин келишимиңден баш тартып, сенин курмандык чалынуучу жайларыңды бузуп, сенин пайгамбарларыңды кылычтап өлтүрүштү. Мен жалгыз калдым. Бирок менин жанымды да алыш үчүн издеп жүрүшөт" деди. Теңир ага мындай деди: "Чык, тоонун үстүнө Теңирдин алдында тур. Ошондо Теңир өтөт. Теңирдин алдында тоолорду жарган, аскаларды кыйраткан чоң, катуу шамал болот. Бирок Теңир шамалда эмес. Шамалдан кийин жер титирөө болот. Бирок Теңир жер титирөөдө эмес. Жер титирөөдөн кийин от келет. Бирок Теңир отто эмес. Оттон кийин акырын соккон жел болот." Илияс муну укканда чапаны менен бетин жашырып үңкүрдөн чыгып, анын кире беришинде турду. Ага дагы үн угулуп, "Илияс, сен бул жерде эмне кылып жүрөсүң?" деди. Ал, "Мен Себайот Кудай Теңир үчүн кызганчаактык көрсөттүм. Анткени Исраил уулдары сенин келишимиңден баш тартып, сенин курмандык чалынуучу жайларыңды бузуп, сенин пайгамбарларыңды кылычтап өлтүрүштү. Мен жалгыз калдым, бирок менин жанымды да алыш үчүн издеп жүрүшөт" деди. Теңир ага мындай деди: "Кайра чөл аркылуу өз жолуң менен Дамаска бар. Барганыңда Сирияга Хазаэлди падыша кылып майла. Ал эми Нимши уулу Жейуну Исраилга падыша кылып майла. Абел Мекалалык Шапат уулу Элишаны болсо өзүңдүн ордуңа пайгамбар кылып майла. Хазаэлдин кылычынан качып кутулганды Жейу өлтүрөт. Ал эми Жейунун кылычынан качып кутулганды Элиша өлтүрөт. Бирок мен Исраилда 7000 эркек калтырдым. Алардын бардыгынын тизелери Баалдын алдында бүгүлгөн эмес. Алардын бирөө да аны өпкөн эмес." Илияс ошол жерден кетип, кош айдап жаткан Шапат уулу Элишаны тапты. Анын 12 кош өгүзү бар эле. Өзү 12-синин жанында болчу. Илияс анын жанынан өтүп бара жатып, ага өзүнүн чапанын ыргытты. Ошондо Элиша өгүздөрүн таштап, Илиястын артынан чуркап барып, "Атам менен энемди өөп келгенге уруксат бер, анан мен сенин артыңдан барам" деди. Ал ага, "Барып кел, мен сага эмне кыла алмак элем" деди. Ал Илиястын жанынан кеткенден кийин 2 өгүз алып, аларды союп, алардын буурусунун отко жагып, эт бышырып, элге таратты. Алар жешти. Өзү болсо ордунан туруп, Илиястын артынан барып, ага кызмат кыла баштады. Кудай мурунтадан эле билген өз элин четке каккан жок. Же силер ыйык жазууда Илияс пайгамбар жөнүндө эмне деп айтылганын билбейсиңерби? Ал Исраил элине каршы: "Теңир, сенин пайгамбарларыңды өлтүрүштү. Сенин курмандык чалынуучу жайларыңды талкалашты. Жалгыз мен калдым, мени да өлтүргөнү жатышат" деп Кудайга арызданган. Бирок Кудайдын жообу кандай болду? "Мен 7000 эркекти өзүм үчүн сактап койдум. Алар Баалдын алдында тизе бүгүшкөн жок." Ошол сыяктуу эле азыркы учурда да Кудайдын ырайымы менен тандалган калдык бар. Бул иштердин негизинде эмес, ырайымдын негизинде ишке ашкан. Болбосо ырайым болмок эмес. Анда эмне дейбиз? Исраил эли издегенине жеткен жок. Тандалгандар болсо жетишти, ал эми калгандарынын жүрөктөрү таш болуп калды.
Бул жөндө ыйык жазууда Кудай аларга туйбастык рухун, көрбөгөн көз, укпаган кулак берди. Ушул күнгө чейин ушундай деп жазылган. Дөөт пайгамбар да алардын дасторкону өздөрүнө тор, тузак, сыйыртмак жана жаза болсун. Алардын көздөрү көрбөш үчүн тунарсын, белдери да биротоло бүкүрөйүп калсын дейт. Алар эмне турбас болуп жыгылыштыбы деп сурагым келет. Албетте жок. Бирок алардын жыгылуусу аркылуу бутпарастар куткарылды. Бул Исраил элинин кызганычын ойготуу үчүн болду. Эгерде алардын жыгылуусу дүйнө үчүн байлык болсо, алардын азаюусу бутпарастар үчүн байлык болсо, анда алардын көбөйүүсү да байлык алып келери анык. Бутпарастар, силерге айтамын, мен бутпарастардын элчисимин, ушул кызматымды жогору баалайм. Өз кандаштарымдын кызганычын ойготалар бекем. Алардын кээ бирөөлөрүн куткарып калар бекем. Анткени алардын кабыл албай коюусу дүйнөнү Кудай менен элдештирсе, анда алардын кабыл алуусу өлүмдөн өмүргө өтүү эмей эмне? Ачыткы ыйык болсо камыр да ыйык болот. Тамыр ыйык болсо бутактар да ыйык болот. Эгерде сен жапайы зайтун дарагынан сындырылып ташталган кээ бир бутактардын ордуна кыйыштырылып, ошол зайтун дарагынын ширелүү тамырына кошулуп калган болсоң, анда сен бутактардын арасында мактанба. Эгерде мактанып жатсаң, анда билип койгун, сен тамырды эмес, тамыр сени кармап турат. Мүмкүн сен бутактар мен кыйыштырылышым үчүн сындырылды деп айтып жаткандырсың. Алар ишенбестиги үчүн сындырылышты. Сен болсо ишеним менен бекем турасың. Бирок текеберденип кетпе. Андан көрө корк. Анткени Кудай табигый бутактарды аябаса, сен аямак беле. Ошондуктан Кудайдын ырайымдуулугун жана катаалдыгын билип койгун. Ал жыгылгандарга катаал. Эгерде анын ырайымы менен жашасаң, сага ырайымын көрсөтөт. Антпесең, сени да кесип таштайт. Эгерде алар ишенбестик менен жашай беришпесе, кайрадан кыйыштырылат. Анткени аларды кайрадан кыйыштырууга Кудайдын кудурети жетет. Анткени сен жапайы зайтун дарагынан кесилип алынып, баалуу зайтун дарагына, табияттын мыйзамына каршы кыйыштырылсаң, анда анын өз бутактары да кыйыштырылары анык. Бир туугандар, мактанбашыңар үчүн бул жашыруун сырды силерге ачып бергим келет. Исраил элинин өжөрлөнүүсү куткарыла турган бутпарастардын саны толук болгон күнгө чейин созулат. Ошентип бүт Исраил эли куткарылат. Анткени ыйык жазууда Сиондон куткаруучу келет. Ал Жакыптын тукумун кудайсыздыктан куткарат. Менин алардын күнөөлөрүн кечиргеним, бул менин алар менен түзгөн келишимим деп жазылган. Бир жагынан алар жакшы кабарды кабыл албай, силердин пайдаңар үчүн Кудайдын душманы болуп калышты. Бирок экинчи жагынан алар Кудайдын сүйүктүүлөрү, анткени Кудай алардын аталарын тандап алган. Анткени Кудай берген белектерин кайра алып албайт, чакыруу чечимин өзгөртпөйт. Бир кезде силер да Кудайга тил алчу эмессиңер. Азыр болсо алардын тил албастыгынан улам ырайым таптыңар. Силерге ырайым көрсөтүлгөн сыяктуу эле, аларга да ырайым көрсөтүлүш үчүн азыр алар тил албас болуп калышты. Анткени Кудай бардыгына ырайым көрсөтүү үчүн бардыгын тил албас кылып койду.